Ар көргөндөр бизге көңүл бөлгөндөр Кутманды болсун кечиңер Кудай колдоп кубаттап максатыңарга жетиңер Кабылан көл жайлоосу кенен жайыт чыкканым Жайлоодо бүгүн жар салып колума коңуз тутканым Кереметтүүң алатоо Алла таалам колдосун Мекенимден эч качан согуш жаңжал болбосун Сол жагымды карайын Силер да көргүн агайын Калпагын кийип башына Бир атам кууп жөнөдү жайытта жүргөн атына Кенен жайыт чылкысын Колундары кашында эркелеп алып ойногон Карап турсаң керемет мындан артык не керек көрүнүшкө тойбогом Дейиштин аң өзүндөй деп суктанып калам ойлоном Бийик тоолордун бийигине чыгады Төкмакын төксүн жамагаткан ала тоодон анда бир Жемекендешим жердешим кыдырып кеткен жер бетин Жалпыңаргаң анда бир жалындуу салам сунада Саламга алек айткыла Кудай колдоп барыңар буйурсаң ала тоого кайткыла Мекениме мен сени чан жүрөктөй сүйөмүн Мекениме мекеним мен сен үчүн күйөмүн Мекеним деп сүйөлү мекенге барың күйөлү Менен жайыт жылкылары кара чыңырымдың угуп тургандай Жөн эле кетпей ылдыйгада мен жака көңүл тургандай Атам атты чапкылап аркасынан мынаке чуркап жасты басчылап кууп атып жөнөдү Жакыныраак келейин жандабырдап берейин Илгериң акын барпакын аны билген жалбакын Кенен жайыт жайлоодо ырыңырдап тимеле Айтайын бышыреле Курай менен өзү айтышып калган барпакын Курайыңдын ордуна өзү төгүп ырырдап Өзү менен өзү эле бир тартышып калган барпакын Төкмөң акын барпакын аны тааныйт жалпакын Сөзүн терип семирген Курай менен айтышып күйлөнүп алга теминген Кээде Курайдын аң ордуна барпакын жооп берип анан өзүнөн өзү жеңилген Ошондой болгон айтышты Эскерейин калайын эске салам дагы бир кулак салгын агайын Арстанбек атамда буйлаштын уулуң атабыз Кенен жайыт келиптир калың элди чогултуп комузтаңырдап бериптир Элдин баары жакындап Кенен жайыт жанына жакын туруптур Арстанбек атамдын айткан бирин ырын угуптур Дал ошол кезден асманда кара булут бир каттап Өйдөдөн жамгыр куюптур Жамгыр жаап жатса да бир даңада мех чиркин ордунан жылбаган Үстүлөрү суу болсо да бирок Арстанбекти тыңдаган Дал ошонун сыңары төкмөң акын сыйлаган Төргөң өткүн деп мына төкмөдөн эч нерсени кыйбаган Ала тоолу кыргызым Алла таалам колдосун 6 миллион элимден ала тоо кыргыз жеримден Бактысынан эч качан балекет кырсык болбосун Достар, мына ушундай. Караңыздарчы, бул жакта күн батып жатат. Сиздерге салам дагы бир рет. Ай, кереметтүү жер, чындай эле Кыргызстан. Айланамда көрдүңүздөр, жылкылар оттоп жүрөт. Бир нерсени айтайынбы?
Эгерде араптардын өздөрүнө укол берип, анткени эмне үчүн Аравияны тандадым? Анткени Аравияда ушундай жашыл чибер чөп жок, тупурак, кум, саргайып турган чөл. Ошол жактагы бирөөсүнө укол берип, наркоз менен ушул жерге алып келип, өзүнө келе турган кылып алып келип, өзүнө келип аткан кезде жанына тамактын түрүн коюп, сулуу кыздарды тургузуп койсоң, ордунан турат дагы. Ана фил жанна деп айтып салат да. Мен жаннаттамын деп айтып ийет. Чындап эле бейиштин төрүндө ушундай кереметтүү жер Кыргызстаныбыз бар. Кыргызстаныбызга көз тийбесин, достор. Бийиктикке чыкпаган адам айлананын кооздугун көрө албайт. Бийиктикке чыгыңыздар. Кооздукка тамшанып караңыздар. Кооздукка тамшанып караңыздар, достор. Мына ушундай. Да, кыздар кеттик анда, жүргүлө. Мына үй бүлөм, бала чакамды алып жүрөм, биякта айлантып. Жүргүлө ал дега. Болду, эми суук түшүп атат, үйгө баралы. Мына ушундай, достор. Көрдүңүздөрбү, Кыргызстаныбызды. Күн батып жатат биякта. Ал эффектти кайдан коштуң я? Сен бар го сен. Мындай кылып коеюн, болду. Секин. Кеттик, кыздар, болду эми. Мына достор, күн батып баратат бир астан. Караңыздарчы. Кыргызстаныбызга көз тийбесин, мына. Чөптөрдү арлап жүрөбүз мына. Мына ушундай. Тартасың. Ошол дейт. Кетчү. Комузду бер дагы, ырдап кетебиз. Elim qarab turganda komuz alıp çırgayın, kenen jayıt jaylodu, çökmün akın tөгөттө kim görüptür mındayın. Çoğu birge basады, biyiktiktin aşadı, tögö verem görarman, biri görüp jatabı, tögü bir davanda bir jazayınçı kapanı. Hey! Fatima gelip kaldı karşıma. Fatima komuz menen kıyşanda bileşindir tadına. Hanifa da gelevi, mağa gömül berevi. Hanifa'nın anda bir hırdayınçı menemi. Hanifa kız solundan, Fatima kız oğundan, iki birde uşunday, kollop gelgen jolumdan. Kayga kanday bolboyum, ketbeysin el oyumdan. Çoğul birge baskıda, Kuday koldu kızların, aman bolsun baktıma. Kuday koldu barınar, maksadına jetkile. Biyiktiktin aşkına, yaratkanın silerdi. Kuvvattasın, koldosun, jakşılarga janaşıp, perişteler joldoşun. Nur köngülüm nur olsun, kara bunun kızımdın, artta koldop duruşun. Nur köngülüm kandaysın, sırrımdın ağı olsun, mırdap tökmöy bir bulda menin gümüşüm. Assalamu aleykum, akcan ağam kandaysız, biz ıldığa siz öydü, baskan ağam kandaysız, geçen degen aşunun aşkan ağam kandaysız. Kapayım ben. Nasılday dostlar, жаңы жаңы кайрык. Негизи ырдап атабыз. Мекенибизге көз тийбесин.
сіздерге бір Алатауын атайын бір көрсетейін деп қана. Жайлоо. Бұл жаңы оң қайрығым. Атайын ақындықтың оғында жаңы бір қайрық. Мажордық мотивте атайын бір ойлап тапқан бір қайрық өзелі. Бұл жер Алай районы Қабыланкөл жайлосы. Қабыланкөл жайлосында азыр қыдырып жүрөбүз. Ушундай. Жалпыңыздарды демалуға чакырам. Демалып туруңуздар, эс алып туруңуздар. Мен bir ыр жазгам жайлоо тууралуучу. Анан ошолорунду айтайынбы? Оңуңуздар анда. Бекер турсаң албетте көп нерсе келет ойлорго. Жумуштан чарчап турганда суктанып калам кээде мен жайлоого чыккан койлорго. Суктанбай анан эмине жайлоого айдап жөнөсөк. Дем алып келгин дегенсип койчу манжалдап койчун акчасын кошо төлөсөк. А биз болсоң эч жерден дем алууну билбейбиз. Отпуска алып жумушка bir жерге 40 күн кирбейбиз. Кирбеген менен тияктан жумуш таап бияктан башка жерде тердейбиз деп ыр жазган болсун. Аңсаңарындай достор. Чында эле биз отпуска алсак деле башка жерде иштейбиз. Айтор дем алууну билбейт экенбиз. Өзүң үчүн жашайын дегенде өмүр түгөп калат экен. Ошондон келиңиздер, дем алыңыздар. Эс алыңыздар. Дем күч алып кадимкидей энергия алып калыңыздар буюрса. Мына ушундай достор. Кереметтүү Кыргызстан. Көрүңүздөр, мына күн батып барат. Атыбыз чеген. Ай, дич. Кабыланкөл айылым. Кабыланкөл. Кет, жүргүлө. Барын алып кетет атабыз. Алдыбызда Кабыланкөл айылы тегилдей дагы. Үйдөрүндө калса болот албетте. Бул жакта Бегали деген досубуз бар. Ошол досубуздун жайлоосуна келгенбиз. Эсалып ушул жерде деп. Кымыз ичип, агай жаныңызга барып сабак алайын дедим эле, бара албай атам дейт. Саат кече. Мен сабак бергенге татыктуу эмесмин го дейм. Насип кылсын, жакшылыктарда көрүшөлү. Мен эми ушул жерден эркектерге кайрылайын эми. Урматтуу мырзалар. Эркектердин эң жакшысы аялына жакшы мамиле кылгандар дейт. Урматтуу мырзалар, үй бүлөңүздөргө убакыт бөлгүлө. Күндүзү жумуштасыңар. Кечинде келип алып дагы телефон чукулап, телефон менен же футбол же башка паб же башка билбейм. Эч кылса достор менен жүрөсүңөр. Үй бүлөгө убакыт бөлбөй атасыңар. Урматтуу мырзалар, айрыкча эркек кишилер. Эркек киши аялынын биринчи коргоочусу болот. Баласынын биринчи баатыры болот. Жана кызынын биринчи сүйгөнү болот. Ошондон эркектер өз үй бүлөгүн өзүнө эч кылып, чын жентилмендикте эң сонун мамилени эң биринчи үй бүлөгүнгө жасагыла. Мына ушунда абдан жакшы болот. Ушунда абдан жакшы болот. Ошондон урматтуу мырзалар, эркектер, аялыңарды, үй бүлөңөрдү, бала чакаңарды, кызыңарды мээрим берип баккыла. Бүгүн балдарыбызды материалдык жактан камсыз кылган менен, бирок моралдык жактан, сүйүү мээрим жактан камсыз кыла албай жатабыз. Балдарыбыз ата-эне сүйүүсүнө тойбой чоңоюп атышат. Мына ошондон урматтуу эркектер, үй бүлөңүздөргө эч кала айрыкча балдарыңарга аталык мээримди бергиле. Айрыкча кимин кыздары болсо, кыздарыңарга аталык мээрим бергиле. Атанын мээримине тойбогон кыз көчөдө чоочун эркектин эки ооз ширин сөзүнө алданып кете берет экен. Ошондон эркектер, мырзалар, өзүңөрдүн үй бүлөңөргө эч кыла балдарыңарга боорукер болуңар. Мени кыйнаган нерсе
30 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде жаңы муундун катмары чоңоюп келип атат. Мурда ата энеси жок томолой жетим бар эле. Же болбосо же ата же апа жок жарты жетим бар эле. Алар үмүт менен чоңойот. Атам өлсө да чоң атам бар, же тайенем бар деп чоңойот экен. Бирок 30 жылдык эгемендүүлүктүн ичинде жаңы муун катмары ата энеси бар туруп тирүүлөй ажырашып кеткен тирүүлөй жетимдердин катмары чоңоюп келатат. Ай, булар болсо таштап кеткен атаны же апаны жек көрүү сезими менен, ичиндеги таарыныч капалык менен чоңойот экен. Мугалим катары мектептеги бул көйгөйлөр менен жолуга берип көп кайгырам. Ошондуктан урматтуу жаштар, чымчыктын уясы болсо да бузулбасын. Үй бүлөнү бекем кармагыла. Үй бүлө телефон чукулап коюу менен өзүнөн өзү кете бербейт. Үй бүлө китеп окуп, илим алып, өрнөктүү үй бүлөлөр менен катташуу менен жакшы болот. Мен жалпы үй бүлөлүү инсандардын бардыгын өз үйүңөргө ата болуп, өз үйүңөргө апа болуп киргиле демекчимин. Сырттагы жумушуңарды эшиктен үйүңөргө кирип аткан кезде эшикке таштап киргиле. Сыртта директор болушу мүмкүн, сыртта акын болушу мүмкүн, сыртта таксист болушу мүмкүн, сыртта ким болсо мүмкүн. Бирок эшигиңден үйүңө кирип аткан кезде балдарыңа ата болуп, аялыңа жолдош болуп кир. Мээрим менен кир. Аялыңа атасындай болуп, апасындай мээримдүү болуп, акесиндей кооттоп колдо. Бир тууган эже-сиңдисиндей бирге жүрүп. Жакшы сөзүңдү чакырман аябы. Кыздарыңар менен балдарыңар менен 3 айлык каникулда телефон башканы бербеңиздер. Алына сүйлөшүп. Өзүңчө дешип бер. Мен азыр үй бүлөмдү ойноттук болгону 20 мүнөткө эфирге кирдим. Атайын, көрөрман аз да болсо сабак болсун деген максатта. Билем, бүгүнкү күндө ата-аналар көбөйүп кетти. Мени да жаман көргөндөр бар. Деп комментарий жазгандар да бар. Бирок эми бирге чөчүп көйнөгүңдү өрттөбөйсүң. Айла канча. Алар окуусу келбегендер, же болбосо жакшы окуусу келбегендер. Айла канча. Горбатова групп исправляет. Көрдү кабырды кездейт. Айла жок башка. Достор, мен эфиримди жыйынтыктайм.